Саламатсызбы. Мен 2022-жылдын 15-августунда эртең менен 8:30 чамаларында Бишкек шаарында жайгашкан номер 9-мектепке кызымды 1-класска тапшыруу максатында кызым документтерин тапшырганы баргам. Ошо 1-этаждагы 19-кабинетте бир медсестра отурат, бир орус эжек отурат экен. Кирип келгенде эле мага заявлениянын образецин көрсөттү. Ал жакта жазылып турат: Я обязуюсь оплачивать ежемесячно по 400 сом деп. Мен айттым, мен 400 сом төлөй албайм. Бизде андай возможность жок. Тем более биз по прописке барып атабыз. Биз ушул жакка жайгашканбыз, биз ушул жакта турабыз. Мен андай акча төлөй албайм. Я отказываюсь десем, документтерим кабыл албай коюшту. Мен анан ошо кызым үчүн ошол арызды жазганы, мне пришлось написать ошол заявленияны. Анан когда только ошону жазып бүткөндөн кийин мен документтерим кабыл алды. Бирок мен айттым, мен бул арызыңар боюнча мен вопрос көтөрөм деп айтсам, пожалуйста, иди куда хочешь деп койду. Вот ошого биз сизге кайрылганбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бул чыгарылыш бир аз башкача болот. Максатыбыз эми билим берүү министрлигини жаманаттуу кылуу же башка эмес. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле жакында сентябрь айы мектептин мындайча айтканда сезону башталат. Кээ бир директорлор үчүн мектеп базарлары ачылат. Ремонтко алып кел, ага алып кел. Биз эми ремонтко чейин же башкасына чейин эмес, ата-энелерден мынча миң сом алып келбесең балаңдын документиңи кабыл албайм, же болбосо мен толуп калды деп коем, колуңан эмне келет деген сөздөрдү угуп атабыз. Кече жакында бир байкебиз менен эжекебиздин баласынын документтерин алып барса, айына 400 сомдон жанагы ата-энелер комитетине кошулам деген документке кол коюп бербесең, балаңдын документин албайм деп айтышыптыр да. Биз билим берүү министрлигине социалдык тармактар аркылуу бир канча жолу кайрылып көрдүк, бирок алардан эч кандай реакция чыккан жок. Эсиңиздерде болсо, мен мурдагы жылы да мектепте сатылып кеткен парталар жөнүндө да фактыларды бергем. Бирок ошол директор эжекебиз дагы деле ошол жумушта иштеп атат. Бул жакта болсо телевидение аркылуу же башка камералар аркылуу билим берүү министрлиги ар кандай реформаларды алып баратат дейт. Бул реформалар канчалык деңгээлде мындай эффективдүү мындай жыйынтык берип атат дейм да. Ошондуктан азыр мүмкүн болсо министрдин өзүнө же болбосо анын орун басарларына киргенге аракет кылып көрөбүз. Ассаламу алейкум. Нуржигит сиз? Ооба. Бизге министр же болбосо анын орун Министр басары азыр эмеде, отпускада. Бул жума болбойт министр. Орун басарлары бар? Орун басарлары бар, ооба. Ошого киргизип коесузбу? Кайсы эмне суроо боюнча? Элдин суроосу боюнча. Элдин кайсы суроосу? Көп, толтура суроо бар. Жок, эмне айта бериңиз болсо мен Суроо көп да сиз жооп бере албайсыз ага. По-любому сиз жооп бере албайсыз да. Пресс службанын жооп бере турганы эмес. Эл билсин долбоору. Эл билсин? Хорошо, мен азыр заңдар менен эме алып көрөйүн, кеңешпи. Кандай кеңеш? Мен түшүнбөйм да ошону. Нуржигит байке, мыйзамда жок нерсени айтпагыла. Мыйзамда жок эмес, министрлердин, замминистрлердин өзүнүн каалоо күнү болот. Жок, мындай да, сизге суроо. Мындай биз мамлекетте жашап атабыз, анын мыйзамы бар да. Азыр сиз айтып атасыз, чоңдор менен кеңешип көрөйүн деп атасыз. Алар менен. Жок, кабыл албайм деп коюшу мүмкүнбү? Кабыл албайм деп коюшу мүмкүн. Андай акысы жок да, билесизби? Кабыл алуу күнү бар, тиги жакта сиздер көрдүңүздөр таблицадан же көргөн жоксуз. Элдерде кабыл алуу. Элдерде кабыл алуу күнү бар. Мен журналистмин. Журналист. Сиздин Сиздин маалыматтын маалыматтын жеткиликтүүлүгүнө толук эме кандай ачык болуш керек. добиваться, как имеется право. 4-статья. Ооба. Кеткен Ачык болуш керек. Ооба. Азыр балким бир жолугушууда балким деп атпаймынбы? Мейли ошону чогуу барып көрөлү да. Жүрүңүз. Улан Эсенбекович дейт. Бирок ичинде эч кимди кабыл албаптыр, эч ким жок экен. Азыр эшикти жаап аткан учурда мен көрдүм. Эми канчалык мындай маалыматты ачык берет бул адам бизге. Азыр киргенде көрөбүз. Беш мүнөт күтүп тура аласыздар, 5 мүнөтпү? 5 мүнөт күтөлү. Атыңыз ким байке? Айткан жоксуңарбы? Менин атым Али, фамилиям Эргешев. Эми сиз айтып койросуз да анын бир Жок, сиз келатканда окудуңуз да. Унутуп калдым. Ничего страшного. Давайте аягында айтайын.
Атыңызды айтып койсоңуз, сизге атыңыз менен мамиле кылайын да. Тияктан окуган жоксузбу? Мен окуп келейин. Жаман кыйладыңыз. Так. Уланбек экен байкенин аты. Ошо Уланбек деп койсоңуз проблема эмес да байке. Эмнеге анчалык кыласыз? Так, байке коррупция жөнүндө сүйлөшөйүн деп атам да сиз мененчи. Коррупция бар экенин билесизби? Билим берүү тармагында. Кайсы отделде? Мектеп боюнча. Жок, кандай фактылар бар, ошону айтыңыз. Мен фактыларды берем мен сизге. Негизи коррупция бар экенин билесиз да? Билем. Ошону жоюш үчүн. Неге жойбойсуңар? Ошону жоюш үчүн бул жерде отурабыз. Мына директорлордон баштадык, туурабы? Директорлордун коррупциясынын ортосунда коррупцияны жоёлу деп жанагы конкурсту баштадык. Конкурсту мына иштеп чыгып, жобону иштеп чыкты. Ошо акырындан жойгонго аракет кылабыз. Конкурсту көрдүм. Мен биринчи жолу келип жатам да бул министрликкечи. Мурда да келгем. Мурда да директорлорду бир канча коррупциясын ачып бергем. Бул министрликке келип. Силер конкурсуңар өттү. Директорлор жаңыдан даярданып баштады. Коюлуп атат. Аны көрүп атам. Бирок мен коррупциясыны тастыктап берген директорлор дагы эле жумушта да байке. Аларда мен кайсы мектептер ошону айтсаңыздар. Биринчиси 82-ші школ. Мен тартып аны элге жарыялап да койгом да. Ал жердин директору дагы эле иштеп атат. Жок, азыр жобо боюнча мындай да. Конкурска чейинки мына көчөдөн бери Бишкек шаар мектептеринде конкурс жарыяланды. В том числе мына 82-ші мектепте ошол жерде бар. Анан пока конкурс бүткөнгө чейин ал ИО директора болуп иштей берет. Андан кийин канча киши койсо ошонун бирөөсү өтсө, буюрса директор жаңыланат. Уланбек суроону өзгөртөм эми. Но в то же время жобо Конкурс. Жобо боюнча Билимди жогорулатыш үчүнбү же коррупцияны жоготуш үчүнбү? Экөөнү тең. Окуучулардын да билимин жогорулатуу. Жок, мисалы билим деңгээли жогору болгон коррупционерлер да бар да. Коррупцияны дагы жоготуу. Жок, билим деңгээли жакшы болгон коррупционерлер да бар да. Билесизби ошо? Жок, баарын билебиз, сиз мени экзамен жүргүзгөнү келдиңерби? Жок, мен суроого жооп алганы келдим. Экзамен десеңиз да болот. Неге силер отчет беришиңер керек да? Көрсөңүздөр, мындай да, бир эле күндө сиз айткан маселелердин баары чечилбейт. Туурабы? 31 жыл болот. Азыр отуруңуздар, мен жаңы эле келдим бул министрликке. Көп болбоду да, кече эле болду. Ошол иш кече болду. Бирөө баласыны 1-класска берем дейт. Ата-энелер комитети дейбиз да биз эми. Ошол кагазга ай сайын 400 сомдон төлөп берем деген ыраазычылыкка кол коюп бербесең, балаңы документин кайра албайм мектепке деп мен аягына чейин чыгарпайын да сөздү. Деп кол койдуруп чыгарып салган кече. Давайте мындай кылалы. Алар пускай заявление жазышсын. Туура, жүрүңүз азыр барабыз ошо жерге анда. Биз көчөлө барып келдик. Биз мына көчө Кайсыл мектеп? Мен 9-мектеп жөнүндө сүйлөшүп атам. Октябрьский РЦОго да барып келдик, Первомайский РЦОго да барып келдик. Анан кечинде мына түнкү саат 12:30 неправительственный организациянын өкүлдөрү мага жазып жиберди. Все проходит прозрачно, потому что мы с ними тоже работаем. Суранып атпайбызбы? Аларды дагы ошо кабыл алуу документтерди кабыл алуу жерлерге чогуу барып. Добрый день. Сегодня прошло первое заседание комиссии Октябрьского РЦО. Были рассмотрены заявления по таким-то школам. Второе заседание будет в среду. Заседание проходит прозрачно, рассматривает все заявления и учитывает нюансы. Эми алдыгында единичный случайлар болсо, сөзсүз деген эле кайрылып, заявление жазып, анан будем рассматривать. Кайсы мектеп экен? 82, 9 дедиң эле. Ну ошо конкретно письме алар сизге кайрылды. Сиздер тийиштүү органдарга бериңиздер. Алар тийиштүү органдарга берсин. Тийиштүү орган силерсиң. Жок, ошо министерствого да берсин. Так что Байке, Уланбек, жаман көрбөңүз, мен элди пример кылбайм азыр. Мен өзүмдү пример кылып берем да. Ош область Кара Суу районунда Бабур деген мектеп бар. Номер 67. Жазып койсоңуз өзүңүз үчүн. Канча номер? 67. Ошол жерде мурдагы жылы 2021 февраль айында мектептин мүлкү болуп эсептелинет да, мамлекеттин мүлкү да парталар. Туурабы? Эч кандай билим берүү өкүлүнөн же болбосо тийиштүү органдардан справка же кагаз же көргөзмө албай, аны частный машина, Лабо үлгүсүндөгү машина менен жүктөп бараткан жеринен мен кармагам. Эми тилекке каршы ошондой. Жок, мен сизге айтып бератам, заявление деген маселени мен ошого айтып бератам. Мен кармайм аларды.
ошол жерде көргүзөм, роудуга да берем. Ошол маалда мага директор өзү бетиме айткан. Али, не переживай, мен сатып алам. Мен любой ноосун жабам. Мына бетиме айткан ошол нерсени. Мен без камера туруп, ошол жерде милиция кызматкерлерине көргөзүп берип атканда, "Эй, кийипиш болбой эле кой. Мен буларды өзүм оозум жаап коем. Мен Бишкекте да тааныштарым жетиштүү" деген. Анан заявление жаздым, тергөөгө өткөрдүм. Билим берүү өкүлү бар, жанагы ким эле Гүлай Машрапова деген аял киши бар. Оштун немеси? Кара Суу район. Ошол аялга да баргам. Бир канча жолу баргам, менен жолукпай койду. И ошол маалда сураштырып, билип, элдин арасынан сөз алсам, ал директордун крышабайт экен да, мындайынча айтканда, крышасы Гүлай Машрапова экен. Ал аял директорлукка даярданып атканда, ошол жердеги мугалимдер айтып берип атат. Бул директор 200 000 сом берип келди деди. Жок, анын баарын биз билебиз. Неге жүрбөйсүңөр, байке? Сиз жаман смелый адам экенсиз да, мен чыдабайм ошондой нерсегечи. Мен чыдабайм, реально. Отуруңуздар, мен деле айтайын. Просто сиз айттыңыздар. Мунун баарын буга чейин болуп жүргөндөрдүн баарын билебиз. Мына жаңы эле барып келдик, 2 партаны жүктөп кетип калыптыр директор. Анын баарын териштирип атабыз. Мына сумкада документтердин баарын алып келдик. Буга чейин бунун баары болуп жүргөн. Азыр ошо директордун конкурсун уюштуруп, керек болсо мына бүгүн айтып келдик, тиги ар бир директор менен өзүнчө ошо онлайн чат менен сүйлөшүп. Мы каждый день встречаемся вот с Гулай Машраповной онлайн районными отделами образования. Мы каждый день ошо чогулуштарга силерди чакырайынчы. Мы каждый день с ними разговариваем. Керек болсо мы объясняем, что необходимо не только работать с каждым директором, надо с каждым учителем, с каждым учеником работать. Каждый директор должен знать. Бул жерден мамлекет берген мүлк, бул частный мүлк эмес. Потому что у нас полно фактов, которые до этого, мурда окуп жүрчүмүн дейм, мурда мен министерствода иштебегенден кийин мен жөнөкөй киши адам болуп жүрүп, систейле болуп жүрчүмүн. То есть ошондо мен деле көзүмдү жаба албай тиги айтып неметчүбүз. Эми азыр деле мугалимдерге түшүндүрүп атабыз, что есть факты. 2 парта дедиңиз го? Мен сизге айтып аткан факт тонна парта. Кто-то там компьютер көтөрүп кетти. Керек болсо мен тиги когда-то тиги спонсорлук кылган компьютерди мектепке барсам, уже ал компьютер ал класста жок, уже башка бирөө алып кетиптир үйүнө. То есть это буга чейин болуп жүргөн. Бирок ошонун үстүнөн иштейли деп, мына азыр коомчулук менен да иштеп атабыз. Мы каждый день мына дем алыш күнү эс албайбыз. Жалаң уш жерде мына тиги факты, бул факты, у меня вон целые папки вон лежат, которые это бияктын кураторлору бар. Керек болсо түн ичинде чалабыз тиги неле жанагы районный отдел образования. Напрямую к директорам мы выходим. Негизи саат канчага чейин иштейсиңер? 8:30 келебиз, түнкү саат 11:30 кетебиз. Неге анда мен кече 6-дан 10 мүнөт өткөндө эшигиңер жабык? Канчада келдиңиз? 6-дан 10 мүнөт өткөн. Потому что у нас Юсофош деген организация бар. Вчера они проводили мероприятие с учителями. Мен ошо встречага барып келдим. То есть если вы обо мне говорите. Жок, эми негизи айтып атам. Юсофош ошо Оштон мугалимдер чыгарып келди, бүт регион боюнча. Мен алар менен канча 3-4 жылдан бери кызматташабыз. Хорошо, байке, мындай кылалы да, элге кыска нуска кылалы да сөздүчү. Алар мындай Жок, мисалы сиз жакшы нерселерди сүйлөп атасыз, может да. Бирок конкретиканы айтсаңыз, мына конкретиканы айтып атпаймынбы сизге? Бабур мектепти айтып бердим азыр. Жок, бабурду болсун жакшы атам. Вот, сатылып кеткен бул парталар. Жок, азыр асманда да жерде да жок бул парталар. Барып туруп кааласаңыздар, силерде мамлекет өкүлдөрү, министрликтер туура түшүнүп атам, силер барып атасыңар. Силер элди кыдырып атасыңар. Бирок туура эмес кыдырып атасыңар. Жок, кандай кыдырабы конкрет? Силер айтып барасыңар. Эмне деп? Почти силер кортеж менен барасыңар, билесиңерби? Силерди келишиңерди 1 ай мурда билет. Ким шакаласын ачык чыгарып берет? Өзүңөр айтпайсыңарбы? Силерди келишиңерди 1 ай мурда билген, силер текшерүүчүсүңөр. Мен мисалы текшерүүчү болуп барсам, бир жерде элге калыс көргөзүп берем десем, мен эч кимге айтпай барам. Азыр силерге да айтпай келдим, туурабы? Силер министрлердин орун басарлары, тиешелүү адамдар 1 ай мурда айтып, тияктат, столду накрывать этирип коюп, бүт нерсени даярдатып коюп, алып баргандын кандай тиешеси бар анын? Кандай пайдасы бар? Конкретно о ком конкретно говорить? Если вы говорите силер жөнүндө сүйлөп атам. Жетекчилик. Силер не надо говорить. Жок, жетекчилик жөнүндө сүйлөп атам. Министрлик жөнүндө сүйлөп. Бир тартипке келтирели да. Силердин жардамыңызга. Эмнеге мына 1 жыл өттү, тартип жок. Мен кайдан билем эмнеге тартип жок? Мына мен жаңы 2 жума болду. Вот, мен ушул шылтоону көргөзүп берейин деп айтып атам. Көрдүңөрбү? Ар бир келген жетекчи мен жаңы келдим. Эл эски.
жаңы дейберет. Коррупцияны жоготуп койсуңарбы, байке? Азыр учурда да коррупция болуп атат. Кандай жол Эмне менен? деп атасыңар жанатам мен? Жок, конкретно говори. Байке, вообще вокруг жүрөт да, вокруг жүрөт. Мен ошого просто кыйналып кетип Вы атам. говорите конкретно кайсы жерде мына 9-мектеп дедиңиз. Кече Кара Суу району, Киров мектебинде. Тура жерде. Мен сизге азыр көргөздүм 2700 сомдо. Сизге суроону башкача берейин. Билим берүү акчагабы же бесплатнабы? Давайте конкретно это. Билим берүү акчагабы бесплатнабы? Билим берүү болгондо мугалимдердин жана мектеп Балдардын акчасын айнырдан мисалы үчүн мамлекет төлөп берип атат. Билим берген калганычы? Билим берген үчүн мектеп окутуп атат мисалы. Ошону айтса болобу? Сиз байке, мен сиз менен сүйлөшкүм келбей атат. Чыныгын айтайынбы? Неге? Сиз даже өзүңүздүн атыңызды айта албай атасыз. Сиз мен маршруткада келдим деп карапайым көрүнүп атасыз. Бирок отурган жериңизде өзүңүздүн атыңызды айта албадыңыз. Сиз мындай взаимное действие кылбай атасыз да адамгачы. Сиз өйдөдөн келип атасыз. Мен эң ылдый жактан чыгып келип атам сизге. Биз эл мененбиз. Көрдүм, эл менен атыңызды айта албадыңыз, эшикке чыкканга туура келди. Элдин көйгөйүн чечели деп отурабыз. Билим KG силерки туурабы? Билим KG. Билим KG. Мен ушунча сизде отметка кылгам. Ушунча коррупцияларга отметка кылдым. 21 саат мурда окудуңуз. Эмнеге ответ жок? Эмеде. Кызыбыз азыр эмеде, Инстаграмда караган. Отпускада болчу. Жок, анда негизи жооп бериптирбиз бул жактан, Караңыз. Жоопту угуңуз. Окуп көрсөңүз, саламатсызбы? Суроолоруңуз болсо, ушул жактан берсеңиз болот деп атам. Хорошо. Али мырза, конкреттүү кандай сунуштарыңыз бар? Сунуш эмес, мен конкреттүү коррупцияны көргөзүп берип атпаймынбы? Булар сунуш деп атат мага. Бул циркта, байке. Мен жерде толгон топой каласыз. Мен керек болсо, кээ бирлердин өсүн чалып чыгам да. Кандай көйгөйүңүз бар, эмне болуп атыптыр депчи. Анан мына менин Facebook баракчасыма балким кирсеңиздер, ошол жерде жазылып турат. Урматтуу баланча, чоң рахмат. Элдин көйгөйүн чечип, вот когда мне учитель звонит и говорит, что его районный отдел образования не принимает на работу, потому что он требует там чего-то, да. И когда я вот здесь вот бегаю по этажам и выясняю, потом, когда я помогаю, ошондо мына элдер разычылык билдирип атат. То есть мы не можем прям сийминутно ар бир кишинин тиги көйгөйүн чечкенге. Бирок аракет кылып атабыз. Керек болсо мына өзүбүздүн телефонубуздан мына могул баарын отуруп алып өзүбүз чалабыз. Урматтуу жанагы мектепке киргизе албай аткан ата-эне, кандай көйгөйүңүз бар? Мага айтыңыз. Чечишели кошо. Мисалы бирөөнүн тиги акча доолап атат. Не только Кара Суу, керек болсо Баткен, Жалал Абадтан бери чалышат. Директорлоруна чалабыз, сүйлөшөбүз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ата-энелерге мына мондай нерселерди көрсөтөбүз. Мына көзөмөлчү кеңеш түзөлү деп атабыз да. Бул жерде эми тиги жергиликтүү бийлик, жанагы бүтүрүүчүлөр, ата-энелер кошулуп, ата-энеден эмес, ошо демөөрчүлөрдү издеп, ошолорго мына кандай эмнеди жазыш керек, жанагы проект жазыш керек. Конкретно ким менен мына азыр Япония менен сүйлөшүп атабыз, мектептерди киргизип, ошолор тиги кошумча жардам берип окутсун, ата-энелерди кошо окутсун. Мы сейчас хотим родительские недели сделать, где будем объяснять бир айда бир жолу жолугабыз, тарбиясын да түшүндүрөбүз, тиги финансысын да түшүндүрөбүз. Мына жакшы бир мектептер менен иштеп атабыз, долбоор аркылуу ошол жерден теплицаларды ачып бердик да. Анан ошо теплицалардын тамак аштарын мына заготовка кылып алышты азыр. Ишенип койгула, мамлекет бөлүп берген акчадан чоң акча бар. Ошол силер мамлекет бөлүп берип аткан акчага караганда ата-энелер комитетинин колунда чоң акча турат. Эми мамлекет өзү бөлүп берген кичинекей акчаны көзөмөлгө алат го. Мына эбегейсиз бир акча бир адамдын колунда турганы бул коррупция да. Эми ал Неге десеңиз, бул жерде ата-энелер комитети өзү жебейт ал нерсени. Аны директорго аргытат, буга аргытат, тигиге аргытат. Мен бул фактыларды бир канча кармагам. Ата-энелер мен менен чогуу келип директорго берген акчасын далилдеп тыйынга чейин көзөмөлгө алыш керек. Ата-энелер тарабынан чогулуп атабы, демек ата-энелер көзөмөлгө алыш керек. Ошону милиция, антимонополия деген службалар бар да бизде. МВД. Айдана эч жап. Министрликке мен мурдагы жылда алып келгемде эч кандай реакция берген эмес. Буйрук негизинде барганда, мен негизинде чет элиңер десе, и ни один суд не докажет, я просто не докажу.
Мындай түздөн түз текшерүүгө Түздөн- барышыңар үчүн кимге кайрылышыңар керек силер? Түздөн түз мен буйрукту жасап, сиздин арызыңыздын негизинде жасап туруп анан чыгышым керек. Буйрукту мына зам министр бар. Мен бар. Сиз бар. Баарыбыз ушул жерде Анда келебиз. бүт анда мен азыр мен бир жарым сааттын ичинде эле бүтүп кала турган нерсе эмес. 1-2 саат күтөм десеңер, анда мен буйрукту жазайын. Анда сиз күтүңүз, сиздин убагыңыз бар болсо, анда мен чыгайын анда. Хорошо. Ош боюнча азыр пока маселе жок. Бирок Ошко биздин министр, замминистрлер каттап атат, депутаттарлар каттап атат, өкмөттөн каттап атат. Мен аларга баарына эме Ош боюнча маалымат даярдап берем. Колдоруна карматам. Алар барып, ошолордун баарын изилдеп, карап, жолугушуп, мектептерге метет. Бирок, к сожалению, мен Ош областын жакшы билбейм, өзүм куратор болсом да, мен бир да жолу бара элекмин. Мен сизге дагы еще раз айтып коеюн. Кара Суу боюнча мына сиз айткычакта мен билген эмесмин мындай маселелер бар экен. Эми мен билем. Буга чейин жанагы Бекташевич, Бакыт Бекташевич деген эмелер билип жүргөндүр. Сиз аларга кайрылып турсуз да. Бирок алар эмне себептен чара көргөн жок. Мен аны алар мага айтышка эмес, ушундай маселелер бар депчи. Анан ушинтип чечтик деп дагы айткан эмес. Бирок, анан эжеке бир Ошого нерсени азыр моюнга биз алыш керек да. Ошо менен иштеп атабыз да. Бир нерсени моюнга алыш керек. Биз көп нерсени моюнга алыш Биз керекпиз. Бир эле алган эмес. билим менен караганда азыркы балдардын алып аткан билими төмөн да. Ошон үчүн жаңы стандарттар. Биз мисалы аябай укмуш шартта окуган эмеспиз да. Туура биз мектебибизде мындай классыбызда көмүр салгыч мындай печка болчу да. Ошондой менен окуганбыз. Жада калсак кыштын күнүндө жылуу болбосо деле куртка менен отуруп окуганбыз. Ушундай күндөрүбүз болгон. Бирок азыркы балдарга канчалык жакшы шарт түзүп берип атсаң да, мурдагы адамдарга караганда азыркы балдардын билими аябай төмөн болуп атат да. Биздин стандарттар эскиртип, уже муун жаңырып баратат да. Ошого жаңы стандартты шайкеш келтирүү үчүн түзүлүп атат. Азыркы муундун жаштарына көп келдириш үчүн жаңы стандарт. Жок, ошол эски стандарт менен окуганбыз. Сиз деле эски стандарт менен окугансыз, мен деле, силер деле да. Бирок бир нерсе биз жаман болуп калбадык да. Жок, силер жаман болгон жоксуңар. Бирок стандарттар баягы бир калыпта эле, бир нукта эле тура бербеш керек да. Ал да өзгөрүп туруш керек да. Өзгөрүүнү дагы бир жолун айтып берем. Биздин мектепте окуган кезибизде акча деген түшүнүк жок эле да. Окуучуда мындай акча же болбосо бир нерсеге акча көтөрүп кел деген түшүнүгүбүз жок эле. Азыркы жаштарда 2022 жылдын балдарында мектепте билим баштала электе эле акча. Ремонтко акча, класс фондуна акча, мектеп фондуна акча, тамакка акча, китепке акча, даже жада калса файлга акча. Ошко өзүңүз барган эмес экенсиз. Эң кызыгы да, эми эжеке мындай жамандыкка албаңыз. Мен сиз менен мындай ачык сүйлөшүп атам. Мен айтып атам, мен сиз өзүңүз Ошко барбаган адамсыз. Бул бир. Экинчиси, Оштогу маалымат өзүңүздө жок. Эмнеге жок? Сиз ошондо жетекчиликке кандай маалымат берип атасыз? Эмнеге жок? Мен тиги Ош районолор бар да мага жардамчы. Бул министрликтин өкүлдөрү бар Ошо да жерде. сиздин жардамчы районаларыңыз мектептин жерлери сатылганын жөнүндө айтып бергенби? Жок айткан эмес. Айткан эмес, Значит, туурабы? маселе жок болчу анда. Эжеке, көрдүңүзбү? Азыр чыгып атат. Мен мындай көрүүчүлөргө түшүнүктүү сүйлөшөлү. Мындай макул. карапайым сүйлөшкөнүбүз жакшы да. Мына 1-сентябрь жакындап атат. Элдер балдарын мектепке берип атат да. Аларга эмнеге акча төлөшү керек, эмнеге төлөбөшү керек. Например, мен азыр Нуржигитке да көргөздүм. Мектепке жанагы 3-4 Кара сүрөт. Суу боюнча сүйлөшкөнү келдиңизби же 1-сентябрь боюнча? Азыр давайте такташабыз. Кара Сууда да 1-сентябрда. Кара Сууда да 1-сентябрь, бирок 1-сентябрь боюнча биздин ар бир кызматкердин өзүнүн милдети бар. Мен хорошо 1-сентябрь боюнча айтып берейин. Мен сизге көргөзүп берип атам. Мына ОМС копия баарын жазып берген да 1-класска. Фото 6/4 деген. Кайсы мектептерде эле? Ошол Кара Суу мен бир ай Ошту кыдырып келдим деп атам го. Мына нерсени түшүнбөдүм мен. Мына эки нерсени түшүнбөдүм. Бул нерсени мен да түшүнбөй атам. Питание менен охрана. Буга жооп берди. Жок, мен именно Ош маселеси боюнча сурап атам. Биздин Өзү үчүн маалымат болуп калат. жок, биздин питание боюнча атайын специалистибиз бар. Ошо жооп берет. Охрана боюнча бул эмне охрана? Бул жана мектепти жанагы базасын Аны баары билет. базасын эме түшүндө
ошол маселеби? 7 жыл жеке коопсуздукту карайт охрана деген. ооба. Сизге суроо. Нуржигит, үйдө мусор болсо, үйдө биринчи мусор тазаланабы же болбосо кооздалабы? Мусор тазаланат? Неге мусорду тазалабай үйдө кооздоп атасыңар силер? Үйдө кооздоп. Билим берүү министрлиги билимди деңгээлин көтөрөбүз деп атат да. Бул мындайча айтканда үйүнүн ортосунда мусор турган жерди стенасын кооздоп атат. Билимдин деңгээли биринчи татыктуу кадрлар менен келет. Кана ошол кадрлар. Ошого биз баратабыз. Директорлор конкурсун эмнеге эме кылып атабыз биз? Директорлор конкурсу ошо жеп ичкен эле директорлор кайра эле жумушка отурду. Азыр сиз ошол нерселерди бизге тастыктап бериңиз, анан ошого жараша сүйлөшөлү. Себеби биз жогоруда сөз дагы берип Туугандар, силерде да көз бар, силерде да баш бар, силерде да ой жүгүртүү бар да турабы? Ойлонуп көрбөйсүңөрбү бизге окшоп силерде? Албетте бар. Албетте бар. Эмне үчүн Нуржигит? Билесизби, сизге же болбосо ошондой мамлекеттик органда иштеген адамдарга эл кайрылбайт. Эл кайрылат бизге. Келип кайрылып атат. Жаңы эле көрдүңүздөр келип. Жок, бир көйгөй болгон үчүн кайрылып атат. Кайсы көйгөй ошо? Өзүнүн билим берүү жаатына тиешелүү көйгөйлөр. Мисалы үчүн баласын каттатканда көйгөй жаралып аткан болушу мүмкүн, каттата албай аткан болушу мүмкүн. А биз мисалы үчүн тиешелүү органдарга кайрылып көйгөйүн чечип беребиз министрлик тарабынан. Мыйзамдын чегинде. Мыйзамдан эч жакка сыртка чыкпайбыз биз. Биздин эл мындай да. Ушундай нерселерди түшүнбөйт. Мындай баш айландырма же болбосо бир круговойго алып кирип туруп, жана вокруг деп коет го. Сөздү вокругда алып жүрө берсе, эл тажап кетет да. Зеригип кетет. Эмне жөнүндө сүйлөп атат бул дейт да, вообще-то. Ошондайбыз да. Биздин менталитет ошондой. Сиз ушундай кылып атасыз да азыр. Жанагы андан будан буга шактан шак секирип атасыз. Биз эмени айтып атабыз да, өзүнүн кагаз жүзүндөгү маалыматтарды айтып атабыз да. Эми мисалы үчүн азыр министрлик тарабынан ушул көйгөйлөрдү этап менен четтетүү аракети көрүлүп атат. Ошол проблемалар чечилгенде мен жашоодо боломбу деп ойлоном да. Сиз буюрса күбө болуп каласыз деген ишеничтемин. Мен ошол баарыбыз күбө болобуз. Сиз эле эмес, биз дагы күбө болобуз. Кыргызстанда коррупциялар жоюлду деген жаңылыкты телевизордон мен да көрөм бекен деп үмүттөнөм да. Баарыбыз аракет кылалы. Азыр болсо түздөн-түз мындай мугалимдерибиз жана директорлорубуз акчалар менен иштешип атканы факт катары келип атат да, тилекке каршы. Мен мамлекетимди жамандагым келбейт, бирок тилекке каршы бул факт болуп атат да. Бул нерселер Кудай буйруса жөйлөт деп үмүттөнөбүз баарыбыз эле да. Эми силердин колуңарда ал нерсе, аракет кылсаңыздар болот. Биз, сиз чогуу да. Ошондой фактылар чыккан учурда 110га чалыш керек. 110га чалса, 24 саат иштейт. Ооба. Анан эми жарандарда азыр ар биринде мүмкүнчүлүк бар да. Расмий түрдө кайрылып койсун, бул нерсеге сөзсүз чара көрүлөт. Жанагы мугалимдер тарабынан же директорлор тарабынан акча талап кылуулар же болбосо акча маселесин көтөрүүлөр күзөтүлгөндө укук коргоо органдарына кайрылса болобу? Болот, сөзсүз түрдө болот. Ооба. Биринчи укук коргоо органына кайрылганы туура болот негизичи. Ошолор чара көрөт, анан кийин арызды иликтеп чыгып, анан бизге запрос жиберет. Текшериңиздер деп. Урматтуу мекендештер, азыр аягындагы сөздү мен бир аз түшүндүм. Нуржигитке рахмат айтам. Бир аз түшүнүктүү сүйлөп кетти. Бирок бул тарапта да же болбосо бул тарапта да отурган жетекчилерди силер канчалык деңгээлде алардын сөзүн түшүндүңүздөр мен билбейм. Бирок мен үчүн алардын сүйлөгөн сөзү мындай темадан сырткары же болбосо элдин көйгөйүнө чечим издеген адам катары көрүнгөн жок. Эмне дейм, мисалы жетекчи, башчы сени көйгөйүңдү түшүнө албаса, ал көйгөйүң чечилбейт деп ойлойм да. Албетте бул нерселерге эл тараза, өзү эл баа берет. Биз болгону көргөзүп беребиз. Бизден алыстабаңыздар. Биздин долбоорубуздун атына, затына жараша ар бир жерде болуп аткан нерселерди эл билсин.